Şükür kılış керек туғандар. Эрте менен сарылыкка турган кезде курсаңды тойгуза турган тамагың барбы, Кудайга шүгүр кыл. Кечинде ооз ачкан тамагың барбы, Кудайга шүгүр кыл. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат, силер өтө аз шүгүр кыласыңар дейт. Силер мага шүгүр кылбайсыңар дейт. Пайгамбар алейхиссалам айтат, ким эрте менен турган кезде дейт, денеси сак болсо дейт, жанында балдары тынч аман уктап аткан болсо дейт, үйү аман эсен болсо, ошол күнү кечке жете турган тамак ашы боло турган болсо, билсин, бүтүн дүйнөнүн жакшылыгы ошол адамга берилиптир дейт. Машинамды жаңылап албай атамын, үйүмдү 2 этаж кыла албай атамын, той кыла албай атам деп налып аткандар. Пайгамбар алейхиссалам айтып атат, эрте менен турсаң, оорубасаң, бооруң ооруп ичиң шишип кетпеген болсо, бөйрөгүң ооруп, гемодиализ кан албай аткан болсоң, эртеден кечке штуктап дарыларды ичпей аткан болсоң, эрте менен турса, бала чакаң аман эсен болсо, короңдогу коюң бар боло турган болсо, ошол күнү кечке жете турган тамагың болсо, бил, дүйнөнүн жакшылыгы сага берилиптир дейт Пайгамбар алейхиссалам. Шүгүр кылыш керек. Бүгүн тугандар биздеги проблема эмне айтайынбы? Дамла дейт, оногум азанды тура эмес айтып атат, мечитке барсаң. Дамла дейт, оногу дейт, намазды мындай окуп атат дейт. Дамла ono байбакка мынтип мас тартып койду дейт. Дамла дейт, ono мынтип сүйлөп койду. Биздин проблема ушул тугандар. Бирок ошол адамдарда биздеги бүгүнкү проблема жок. Неге? Аларда башка проблема бар. Ошон үчүн урматтуу жамаат, дайым Кудайга шүгүр кылышты билишибиз керек. Бар нерсе бүгүн барбы, Кудайга шүгүр кылайлы. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде ла ин шакартум ла азиданнакум. Эгерде мен берген нерсеге силер шүгүр кылсаңар, мен дагы көбөйтүп берем дейт. Колдо бар нерсеге шүгүр кылып, аман эсен жакшы Кудайдан суранып жашайлы.